Бүгүн Талас, Нарын жана Германия Федерациясынын университеттери арасында ишке ашырылып жаткан Борбордук Азияда санариптик колдоо менен биоар түрдүүлүктүн негизинде айыл чарба жерлерин башкаруу долбоору талкууланды. Долбоордун негизги максаты Талас өрөөнүндө жайгашкан негизги айыл чарба өсүмдүктөрүн жер кыртышын санариптик жолу аркылуу изилдөө. 3 жылдык долбоордун алкагында бул боюнча аспиранттык PhD деп коюшат. PhD боюнча илимий коргоого каралган, илимий мааниси боюнча бул азыркы спутник аркылуу, дрон аркылуу ушу санариптик жол менен айыл чарба түшүндүрүгүн, айыл чарба биотүрлөрүн аныктоого багытталган да. Германиядан бизден 3 окуу жайдан келишип атат. Бул долбоор ар кандай адистештирилген бир адис аралык долбоорду атасак болот. Себеби дегенде буда геоинформатиктер, программисттер жана айыл чарба өсүмдүгү боюнча топурактын асылдуу боюнча багытталган окумуштардан түзүлгөн иш тобу. Eine Hälfte ist Landschaftsarchitektur. Айыл чарба жерлерин өсүмдүктөрдү санариптик изилдөө жаатында ийгиликтүү ишке ашырып келе жаткан Германия Федерациясынын университеттери изилдөө иштери жана өндүргөн өсүмдүктөрү туурасында маалымат беришти. Таласка келген себебибиз Германия федералдык министрлигинин колдоосу алдында туруктуу жибек жол аттуу долбоор баштап жатабыз. Жибек жолунда жайгашкан мамлекеттердин университеттери менен биргеликте айыл чарба жерлерин туруктуу башкаруу, биоартүрдүүлүккө жана санариптештирүүгө багыттоо болуп саналат. Санариптик жолу менен айыл чарба жерлерин туруктуу башкаруу максатында десем болот. Борбордук Азияда санариптик колдоо менен биоартүрдүүлүктүн негизинде айыл чарба жерлерин башкаруу долбоору менен Нарын мамлекеттик университетиде иш алып барып, окутуучулардын жана студенттердин айыл чарба тармагын санариптик иликтөө жаатында терең изилдөөгө белсенишүүдө. Бул долбоордун курамында айыл чарба жерлерин карталарга түшүрүү, кайсыл жерлерде кайсы өсүмдүктөр өсүп атат, дрон менен учуруп аларды картага түшүрүү. Бул биринчи, экинчиси айыл чарба жерлеринин топурактарынын сапатын баалоо, топурактагы биоартүрдүүлүккө көңүл буруу, анткени топуракта канчалык жанагындай микроорганизмдер көбүрөөк болсо, азык зат көбүрөөк болсо, ал жерде түшүндүрүк да жогору болот да. Биринчи жолу эл аралык деңгээлдеги илимий изилдөө долбоору болуп өзгөчөлөнөт. Аснабрюк шаарындагы жайгашкан 2 окуу жай, анан кийин Кей университети. Ушул 5 окуу жай биргелешип, технологиялардын жардам аркылуу ишке ашырышы менен айырмаланып турат да. Борбордук Азияда санариптик колдоо менен биоартүрдүүлүктүн негизинде айыл чарба жерлерин башкаруу долбоору 3 жылга созулат. Бул багытта Талас жана Нарын облусундагы айыл чарба жерлери спутник аркылуу жана дрон менен аралыктан санариптик ыкма менен изилденет. Айжамал Байырбек кызы, Калмурат Мейманбеков, Зина Ахматова, Талас шаары.